Окуу жайдын дүйнөлүк тилдер жана маданият факультетинде Америка маданиятынын жумалыгы башталды. Бул иш-чаранын максаты сөзсүз эле биз котормочулар котормочуларга англис тилин гана үйрөтпөсүн, биз ал тилдин маданиятын дагы, ал өлкөнүн маданиятын, алардын кругозорун кеңейтүү максатында бул иш-чара жылына ошол 27 ноябрда өткөрөбүз. Иш-чаранын жүрүшүндө сүрөт, тамак аш көргөзмөлөрү уюштурулду. Ошондой эле студенттер Америка Кошмо Штатынын тарыхы жана маданияты камтылган улуттук кийимдерди кийишип, ал өлкөдөгү маданият, тарых, өнөр тармагында эмгек сиңген улуу адамдарды чагылдырган чакан сахналык көрүнүштөрдү коюшту. Биз бул жумага, бул күнгө бир апта даярдандык. Бүгүн биздин Манай Аябайсынын ушул бүт кылган нерселерибизди биз өз колубуз менен жасадык. Мен Статуя Свободаны Франция Америкага ошол 100 жылдыгына карата берген. Жумалыктын алкагында студенттерге Америка Кошмо Штатынын жогорку окуу жайларында билим, тажрыйба алмашып келүүгө ылайыкташкан программалар боюнча маалыматтар берилди. Independence from Britain in 1776. Дүйнөлүк тилдер жана маданият факультети англис, немис, француз тилинен мугалимдик жана котормо адистигин даярдайт. Учурда факультет 60га жакын чет өлкөлүк билим берүү мекемелери менен тыгыз байланышып, ар кандай эл аралык программаларга катышып келет.